Саламатсыңарбы урматтуу студенттер? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы кыргыз поэзиясынын таң чолпон жылдызы Алкул Осмоновдун өмүрү жана чыгармачылыгын окуу. Биздин максатыбыз Алкул Осмоновдун өмүр баянын, анын чыгармаларын жана ал тууралуу маалыматтарды окуп билүү. Кыргыз элинин таланты таш жарган акын Алкул Осмонов Панфилов районундагы Капталар айылында 1915 жылы туулган. Ал жаш кезинен эле ата энесинен ажырап, жетимдиктин азабын, турмуштун өтө эле кыйынчылыктарын башынан өткөргөн. Алкул Осмонов 1925 жылы Фрунзе шаарындагы балдар үйүнө кабыл алынган. Көп өтпөй ал балдар үйү Токмук шаарына көчүрүлүп келген. 1925-28 жылдары ошол балдар үйүндө тарбиялана баштайт. Мына ушул жерде ал адаби китептерге өтө кызыгып, өз алдынча ыр да жазып көрөт. 14 жашында Фрунзедеги педагогикалык техникумга тапшырат. Ал окуу жайдын адаби ийримине катышып, орустун белгилүү жазуучуларынын чыгармалары менен тааныша баштайт. 1930 жылы Сабаттуу Бол газетасынын сентябрь айындагы санында биринчи жолу анын Кызыл жүк деген ыры басылып, адаби шоусу кесилет. Ушундан баштап анын ырларын газета, журналдарга үзбөй жарыялана баштайт. 1933 жылы техникумду бүткөндөн тартып, ал бирөт эле чыгармачылык иштин артынан түшө баштайт. Дүйнөлүк адабияттын мыкты үлгүлөрүн үзбөй окуп, билимин, тажрыйбасын өркүндөтөт. 1935-50 жылдардын аралыгында ал 10дон ашык китептин ээси болот. Атап айтып кетсек, Таңдагы ырлар, Жылдыздуу жаштык, Чолпонстан, Махабат жана башкалар. 1950 жылы Мойдом аттуу ырлар жыйнагы Москвадан орус тилинде басылып чыгат. Бул китеп жалпы союздук окурмандар тарабынан жылуу кабыл алынып, акындын атагын алыска таратат. Андан тышкары дагы Алкул Осмонов эң мыкты котормочу да болгон. Ал орустун алп окумуш жазуучуларынын бири Пушкиндин, Шекспирдин, Низами, Шотто Руставельди өңдүү дүйнөлүк адабияттын алыптарынын көркөм дүйнөсүн кыргыз окурмандарына биринчилерден болуп тааныштырат. Айрыкча, улуу акын Шотто Руставельдинин Жолборс терисин жамган баатыр поэмасын Алкул биринчилерден болуп которуп, дүйнөгө тааныткан. Улуттук сөз өнөрүнүн бүгүнкүсү менен эртеңкиси тууралуу ойлонуу, өзүнө талап кое билүү Алкул Осмонов көп нерселерге милдеттендирген. Нечен толгонуулардан кийин басма даярдаган жаңы ырлар жыйнагын өрттөп да жиберген күндөр болгон. Анткени өзүнө көп убакта жага берген эмес. Бирок көптөгөн касиеттерге, сапаттарга ээ болгон адамдардын бири болгон. Ашкере Айкөл ташкындаган таланттын туз насиби 35 жылга гана өлчөнгөн экен. Залкар акыныбыз 1950 жылы 12 декабрда дүйнөдөн кайтты. Анын бүгүнкү өтө турган тааныша турган чыгармаларыбыздын бири Ата журт ыры. Жылуу кийин жолуң кыйын үшүрсүң, кышта катуу бороон улуп, кар уруп, суугуңду өз мойнума алайын, жол карайын, токтой турчу ата журт. Ата журтка арнап ыр жазсак эле, мен сенин кулуңмун, сенин уулуңмун, сенин тоолоруңа таянам деп жазабыз. Бирок ага энидей камкордук көрүп, анын суугуна, ысыгына, жол азабына жан күйгүзүп жапа чекчүлөр бар бекен. Узак сапарга келечекке аттанып жаткан улуу сымал боор тартуучулар бар бекен. Качанга чейин ата журтка таянабыз да, аны биз таяп жөлөбөйбүз. Керек болсо ал бизге муктаж го. Алкул ата журттун ар качан ооруп, суук тийип, сыркоолоп калаарын сезген экен. Ар качан оорубай жүрүшүн каалаган экен. Ошон үчүн сенин ордуңа мен ооруйн ата журт дептир кайран акын.
Анда эмесе сабакты бышыктоо. Биринчи суроо балдар. Алкул жаш кезинен эле күчтүү, мыкты ырларды жазып, чыгаан акын катары таанылганбы же акырындап такшалганбы? Экинчи сурообуз. Акындын жеке тагдырына байланыштуу окуялар анын чыгармачылыгына таасирин тийгизгенби? Алкул Осмоновдун поэзиясы кыргыз адабиятына кандай жаңылыктарды алып келди? Төртүнчү сурообуз. Алкул Осмоновдун котормочулук чеберчилиги боюнча эмнелерди айта аласыңар? Бешинчи сурообуз. Эмне үчүн акын басмага даярдаган жаңы ырлар жыйнагын өрттөп жиберген деп ойлойсуңар? Аны эмесе балдар, үйгө тапшырма Алкул Осмоновдун Ата журт ырын жаттоо. Ата журт. Жылуу кийин, жолуң кыйын үшүрсүң, кышта катуу борон улуп кар уруп, сууңду өз мойнума алайын, жол карайын, токтой турчу ата журт. Түндөр жаман, кырсык салып кетпесин, наалат келип ат тизгинин шарт буруп, азабыңды өз мойнума алайын, из карайын, токтой турчу ата журт. Жаз да башка, жел тийбесин абайла, көпкө турбас моул турган сур булут. Бүт дартыңды өз мойнума алайын, сен ооруба, мен ооруйун ата журт.